Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда жаратман көрсөтүүсү. Учурда таңкы саат 6-га 15 минутта калган учуру. Дал ушул учурда биздин чыгармачылык топ Нарын шаарынын борборунда жайгашкан тоолордун бирине багыт алууда турабыз. Себебинде бүгүнкү каарманыбыз өзгөчө каарман деп атоого болот. Ар дайым таңды дал ушул таңкы саат 5:30-6 менен тоонун чокусунда, таза абада дене көнүгүүлөрүн жасоого багыт алган каарманыбыз өзүңдү өзүң жарат йога борборунун негиздөөчүсү жана көптөгөн жаш бөбөктөрдүн бийге болгон шыгын арттырууда мыкты тренерликти көрсөтүп келе жаткан биздин айымыбыз Кундуз Нургазы кызы менен биргеликте болмокчу. Азыр каарманым да келип калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Сиз менен бүгүнкү таңды сиз менен биргеликте толуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздин аркаңыз менен да биз дагы бүгүн тоону карай багыт алалы деп турабыз. Анда эмесе азыркы кадамыбыз кандай болот? Азыр биз күн чыккычакта йогада Суря Намаскар деген күндү тосуп ал деген көнүгүү бар. Азыр биз ошол көнүгүүнү жасаганга чейин денебизди, дене булчуңдарыбызды дем алуу менен жана тоого чыгуу менен жибит алабыз. Бул коврикти атайын скала кердим. Азыр тоонун башына бийиктиктен карап көнүгүү менен машыгабыз йога менен. Йога менен машыгабыз. Йога менен машыгабыз. Абдан сонун, абдан сонун. Дем алып дем чыгарыбыз менен моюн омурткаларыбызды, моюн булчуңдарыбызды жибитип алабыз. Андан кийин ийин булчуңдарыбызды, даалыбызды ачабыз. Каарманыбыздын аркасы менен биз дагы дене боюбузду жибитип, сонун көнүгүүлөрдү жасап алып, өзгөчө сезимдерге курчалып отурабыз. Кундуз айым, чынында бүгүнкү биз жасаган көнүгүү деги эле адам баласы үчүн кандай пайдасын берет? Деги эле йога деген өзү эмне? Йога деген көпчүлүгү туура эмес ойлошот, башка секта же биздин динге каршы деп ойлошот. Негизи йога деген бул спорттун бир түрү болуп эсептелинет. Көпчүлүгү йога десе эле бул өзүнчө бир секта же болбосо диниңизге каршы деп ойлошот. Ооба, жана көнүгүүлөр жасап аткандай, колдоруңду бириктирип бир Буддага сыйынып аткандай, көпчүлүгү ошентип ойлошот да, бул медитация деп коет да. Медитация деген бул бизге спорттон кийин денелер стресс абалга келип калат да, булчуңдарыбыз. Ошо стресс абалдан чыгаруу үчүн медитация кылыш керек да. Медитация кылганда денелериң, дене булчуңдарың ошол учурда жан дүйнөңдү эс алдыруучу, аң сезимди бир калыпка алып келүүчү көнүгүү болуп саналат да. Анан йога десе эле жөн эле минтип отура бересиң деп да ойлошот да. Мен чынында ушуга чейин ошентип ойлогом да. Ошо көпчүлүк ушинтип ойлошот да. Йогадан киши арыктабайт, йоганын пайдасы эмне деп ойлошот. Чындыгында йогадан арыктоо болот. Ошол эле учурда дене ушунчалык жибип, жеңил болуп калат. Анан эгерде бизде омуртка грыжасы, варикоз, жүрөк оорулары ушундай оорулар болгон болсо, алар калыбына келет да. Кантип калыбына келет? Ошо туура көнүгүүлөр жасоо менен биз йогада мисалы чоюлуп жасайбыз да. Чоюлуп жасаганда ошол сөөктөрүбүз чоюлат.
Анан булчуңдарыбыз да чыңалып баштайт. Ар бир көнүгүүлөрдө асаны деп коебуз да. Ошол асаналар ар бир дене булчуңдарыбызга бекем күч берет да. Акырындык менен, акырындык менен. Ал качан денебиз күчкө толуп баштаганда омурткаларыбыз бекемдеп, анан омуртка грыжасы пайда болбойт, кан айлануу да жакшы болуп баштайт. Ошол учурда йогада туура дем алуу деген нерсе бар да. Биз адамдар көпчүлүгүбүз туура дем алабыз деп ойлой беребиз, бирок өпкөбүздүн 100% менен тең дем албайбыз да, 70-80% менен. Ошол учурда организмге кычкылтек, ички аппаратка кычкылтек аз барып, жүрөк оорулар, бөйрөк оорулар, өт оорулар ошондон пайда болот да. Анан нервден. Ошонун баардыгы биз туура эмес дем алгандан турган. Туура эмес дем алгандан ошол учурда нерв, стресс, жек көрүү сезим, бирөөнү жаман көрүп, ушул жүрөгү менен жактырбаганда ошол биздин ден соолугубузга алып келет да. Йога деген сөз өзү биз чыгып отурганда биригүү деген түшүнүк да. Бүгүнкү биз мына аз убакыт ичинде жасаган көнүгүүлөр биз үчүн кандай пайдасын берди? Бул көнүгүү жогоруда айтпадымбы, күндү тосуп алуу деп. Ошол күндү тосуп алуу бул чынында керемет экен, ооба. Өзгөчө. Өзүнчө бир эртең менен эрте жасаганда эле негизи шаар ичи тынч болгондо, бийик тоого баарын бийиктен караганда эле өзүнчө эле бир энергия болот да. Жаратылыштан ушундай тынч абалын көрүп, анан өзүңүз эле мындай тынчтык болуп, жан дүйнөңүздө сүйүү сезимди ойгонуп баштайт, өзгөчө жаратканга сүйгүрөөк ойгонуп баштайт. Анан биз көнүгүүнү жасаган сайын ар бир дене мүчөбүздү, ар бир тери клеткабызды сезип баштайбыз да, ар бир организмди жана ички аппаратыбызды. Ошону сезген сайын ошончолук жаратканга шүгүр келтирип баштайбыз. Ушул бизге акысыз кызмат кылып атат деп өзүбүздү жакындан таанып баштайбыз. Денебизди сүйүп баштайт экенбиз, денебизди да сүйүп баштайбыз. Денебиздин аркасы менен ошол денени бизге берген жаратканга көбүрөөк шүгүр келтирип ыраазычылык баштайбыз да. Анан эртең менен эрте турганда да күнүбүз аябай берекелүү өтүп, узун да болот. Анан эртеден кечке чейин сергеп жүрүп, анан аябай жүрөбүздө сүйүү сезим пайда болуп, кубанычта жүрөбүз да. Бирөө менен урушуп, жек көрүү сезимдер болбой жакшы өтөт да. Анан дене дагы жибип калганда, биз көбүнчө отуруп иштегенде бул кандырыс болуп калат го, вот ошолордун баары жеңилдейт. Анан омуртка сөөктөрүбүз дагы чоюлуп, сергеп жүрөбүз. Негизи эле кайсы спорттун түрү болбосун, жаратылышта машыгуу, ошо таза абада машыгуу денеге ушунчалык күч кубат берет, же залдан же үйдөн машыкканга караганда көбүрөөк энергичный болуп каласың. Тоого чыккан өзү эле бир керемет да, анткени тоого чыкканда биздин бул бел булчуңдарыбыз көбүрөөк иштейт. Жана айттым го, омуртка грыжасы бекем болуш үчүн булчуңдарыбыз бекем болуш керек деп. Кора булчуңдары деп коет, ошол тизеден өйдө, төштөн ылдыйга чейинки булчуңдарды кора булчуң дейбиз. Ошол кора булчуңдарыбыз бекем болсо, биз омуртка грыжасына кабылбайбыз да. Анан бизде көбүнчөсү ошол булчуңдар жаш кыздардыкы алсыз болгондуктан, боюнда бар кезде ич бат чоңоюп кеткендиктен омуртка грыжасы көп болгондугу ошондон да, анан туура эмес кыймылдан да коет. Ошол себептен сөзсүз түрдө йога менен машыкпастан, жок дегенде жумасына 1-2 жолу тоого чыгып туруп, абдан ден соолукка жакшы булчуңдарына дагы керек. Чын эле туура айтасыз. Тоого чыгып баратып, бир дем алуун да башкача болот, дене түзүлүшүндө денеңде да чыңалуу болуп, абдан сонун булчуңдар бекем болот да. Табият менен таттуу мамиледе болуу менен бүгүнкү күнүбүздү таң эрте абдан сонун маанайда тосуп алдык деген ишеничте турабыз. Ал эми азыр каарманыбыздын мындан аркы иш күнүңүз кандай өтмөкчү, кайсыл жака барабыз, эмне менен алек болобуз? Азыр биз йога борборго барабыз. Ал жака залга барып, түшкө чейин мен кичинекей кыздарды кабыл алам. Гимнастикалык би тобунда Лотос деген би тобубуз бар. Ошол жерге кыздарды машыктырам. Андан соң бизде тайквондо бар. Тайквондодон кийин анан чыгыш бийи, чоң айымдар үчүн чыгыш бийи, зумба, фитнес, йоганын түрү менен машыктырууну улантабыз.
болду мен гимнастикага барганга. Мен болсо 7 жашта гимнастикага баргам. Анан ошо кыздар болсо гимнастикада ынтымактуу болуп, өлө жакшы күлүп, жакшы бийлейт. Анан ошо бизде болсо көп бийлер бар да, бизди үйрөтүп атат. Кызжы. Мен биге келип жатканыма 1 жыл болду. 1 жыл болду. Кундуз эжем бизге азыр бийлерди үйрөтөт, сонун бийлерди. Мен чоңойгондо актриса болгум келет, бирок бийди да таштабай бийлейм. Мен деген жаңы келгенде цветочки бийлеп, Бишкекке барып 1-месттен алып келдик. Кундуз эжем бизге азыр толтура эмелерди үйрөтөт. Мен азыр мостик, шпагат, дагы скваттарды үйрөндүм. Балдарга аябай жумшак отношение кылат. Башкалар деп урушпайт. Биз деле мындай башка жерлерге да барып көрдүк да бардым. Урушпайт, мындай отношениясы мындай эжеси катары калып алышаттанчы. Көрбөй калышса аябай сагынып, кучактап, эмнеге жок болдуңуз деп ден соолугун сурап ушинтип турушат да. Мындай отношениясы эжесиңдей десем болот да, кызым мененчи. Анан кызым өзү мындай тентегирээк, мындай айтканда, бирок менен кыздар менен жакшы отношенияда. Бири-бирине дагы мындай группадагы бири-бирине отношениясы жакшы. Ошо жалпы ата-энелердин атынан терең ыраазычылык билебиз. Мындан ары дагы өнүгүп өсө беришсин, кыздарыбыз дагы жакшы ийгиликтерге жетип, эжесин кубанып жүрө беришсин. Кичинекей кезимде негизи биге эмес тайквондого кызыкчумун. Бирок тилекке каршы бизде мен негизи ат башыда төрөлүп өскөм. Бизде би дагы жок болчу, тайквондо да жок болчу, барган эмесмин. Анан мен ушул кыялым эле ошо атайын кичинекей кезимде кыялым кыял бойдон калып калган да, өзүм барган эмесмин. Кичинекей балдардагы бул нерсе жок болуп, меникинде ол кыял ишке ашпай калбасын деп мен ушул кесипти аркалап келдим да. Өзүм атайын үйрөнгөм, Бишкекке барып окуп үйрөнүп келгем. Анан кыздарга өзүм азыр сабак берүүдөмүн, машыктырып. Бишкекте атайын ушул сабак үйрөтүүчү хореографтар тарбиялап чыгуучу школа бар. Ошол жактан окуп, азыр деле барып турам, мастер-класстарга ошол жактан окуп билим алгам. Башында негизи баштаганда бий даярдоодо бир аз кыйынчылык, коркуу сезим болот экен. Биринчи жолу даярдап жатсам, өзүм мурда билебесем. Бирок ошол эле учурда мен окуучулардын ата-энелери дайыма колдоп, жанымда жүрүп бир тургандай болуп жүрүшөт. Кайсыл жакка барбайм, дайыма жанымда колдоп жүрүшөт. Анан алардын колдоосу менен мага дем күч болуп, кичинекей кыздардын аябай ишенич көз карашы менен өзүмө күч топтоп, анан аракет кылып алдыга жылып баштаганда, анан ошондон эле сразу эле конкурстарга катышып баштадык. Былтыр Лотос группа тобун түзгөм, кичинекей кыздар. Биздики башка бий топторунан айырмаланып, гимнастикалык бий тобу болот, гимнастика трюктар аралашат да. Анан былтыр ошо республикалык конкурска барганбыз. Ал конкурстан 1-чи орунду алганбыз да, Лотос деген бийди даярдоо менен. Анан быйыл ал бий топко июнь айында 1 жыл болот. Былтыр алгачкы ирет ошол көлгө республикалык конкурска барганбыз. 1-чи орунду алып келгенбиз. Анан чынында мен ошол креативдүүлүктү жакшы көрөм да. Анан бий даярдаганда дагы негизи бийдин өзүнүн форматтары бар. Улуттук бий болгондо сөзсүз түрдө улуттук болуп кетиш керек, башка нерсе кошулбаш керек. Спорттук бий болсо спорттук болуп кетиш керек да. Мен ошол нерсени аралаштырып бий даярдаганда, негизи эле жагат мага ошондой кылып даярдаган, бир мазмуну башкача кылып. Анан көп учурда ошо сынактарга барганда ошол бийдин артынан мен критиканы көп угам да. Сын пикирлерди көп угам. Себеп дегенде улуттук бойдон кетиш керек, спорттук бойдон кетиш керек, бийдин форматынан чыкпашың керек деп. Бирок элдин талабы боюнча эл мурдакы нерсеге көп көнбөйт да. Экөөнү аралаштырганын, креативдүү нерсени күтүп ошо жакшы көрөт да. Эгер бир нерсени көздөй алсаң, ошого жетиш үчүн сөзсүз түрдө бир тепкичтерди басып өтүш керек. Ошондой эле жаратман адам эң негизгисинен кандай сапаттарга ээ болуш керек экен? Жаратман адам эгерде башыбызга бир идея пайда болсо, андан коркпош керек да. Жөн жерден ал идея башка келбейт, ал өзүңө ишенген үчүн, ошол нерсени кыла алган үчүн жараткан ошол идеянын башына салат да. Ошол себептен башка ишенбесе дагы, башка колуңан келбейт деп айтса дагы, эң негизгиси өзүңө болгон ишенич болуш керек. Эгерде өзүңө болгон ишенич болсо, өжөрлүк менен ошого жетсең болот. Өзүң идеяңды ишке ашырып, качан ошол идея ишке ашып баштаганда, адамдардын жүзүнөн жылмаюуну көрүп баштаганда, кызыгуусун көрүп баштаганда, ошондон көбүрөөк энергия алып, өзүң ачылып, кайра дагы алдыга умтулуп, ошол адам үчүн, жылмайыш үчүн алдыга умтула бересиң да. Негизи алдыга койгон максатым, ошол максаттардын бири азыр ишке ашырып жатканым, кичинекей болсо дагы
Мен ушул Нарын жеркесиндеги айымдар үчүн өзүнчө ушу фитнес клуб ачайын деген планым бар болчу, бирок ал йога борборуна айланды. Бул жака бир гана йогага эмес, йогага кызыккандар эмес, фитнеске кызыккандар эмес, бии гана эмес, ушу кичинекей балдар үчүн тайквандого, гимнастикага кызыккандарды да коштум. Себеп дегенде мен жогоруда айттым го, кичинекей кезинде ошол кыялым ишке ашпай калган, жаман болгом деп. Анан ошолордун кыялы үчүн, ошолордун кыялы жөн эле калып калбаш үчүн, ошол себептен алардын жылмайысы үчүн, алардын бир адамдын максатын ишке ашыруу үчүн, тилегин ишке ашыруу үчүн, ошого себепчи болуш үчүн бул менин эң чоң максатым да. Алдыдагы максаттарым да ушул эле. Азыркы биз жазып аткан көйнөгү кора булчуңдарга жардам берет. Кора булчуң деген бул төштөн жылдый тизеге чейинки булчуңду кора булчуң деп атабыз. Алып турабыз. Бул булчуңдарды бекемдөөгө жардам берет. Эгерде биз бул булчуңдарды бекемдеп алсак, омуртка сөөгүбүзгө, омуртка тутумубузга жардам берет. Грыжа оорусу жок болот, моюнда дагы, ошол эле белде дагы. Йогага келип калганын себеби ошол менин өзүмдүн ден соолугума байланыштуу болду. Себеп дегенде буга чейин 3-4 жыл мурун мен катуу депрессияга түшүп калгам. Ошол депрессиядан чыгуу максатында йоганы интернеттен карап, анан ошонун аркасы менен келип калгам да. Йога бир гана депрессиядан чыкпастан, жан дүйнөңдү эс алдырып, нервтерди калыпка келтирбестен ички органдарыбызга, ички аппараттарыбызга аябай жардамы чоң. Мисалы, мен 2016-жылы ашказанымда язва бар болчу. Өтө операцияга деп айтышканда врачтар. Бирок ал операцияга кирген эмес, мен ошонун аркасы менен мен йогага кирип көрөйүн деп йогага келгем. Йога менен машыгып, туура тамактанып, туура дем алууну өздөштүрүп баштаганда 2 жыл болду азыр йогага келгениме. Недавно эле больницага бардым. Ашказанда язва жок болуп, жеңил эле гастритке айланып ал жоголуптур. Ошол эле учурда бөйрөктөрүмдө таш бар болчу, азыр болсо анын баардыгы таза болуп чыкты. Анан дагы бир себеби, мага жаңы ачылганда 2 жыл мурун Айт спортто арендага алып иштечүмүн. Ал жакта бир эже келген. Ошол омуртка грыжасынан омуртка жакшы басабай келген да аксап. Ал эже ошо операцияга келиптир, бирок ал операция эмес эле менин рекламамды көрүп мага келишкен. Анан бир айдан кийин результат көрүп, буту жакшы басып кеткен да, алыш айылдан келчү. Азыркы учурда ошо жакшы басып кеткенден өзүм жакшы карап айылда келем. Көрсөтүүбүздүн соңунда эркин микрофон сунат элем. Жалпы көрүүчүлөргө, эл журтка кандай каалоо тилектериңиз бар? Ар бир адам денеси кыймылга муктаж, ошондуктан ар бир көрүүчүлөрдү спортко чакырып кетет элем. Кандай гана спорттун түрү болбосун, өзүнүн сүйүктүү спортун тандоо менен. Себеп дегенде спорттун арты менен ден соолуктары чың болот, өздөрүн жеңил сезет, жан дүйнөсү да тынч болот, өз жашынан да жаш көрүп баштайт. Проблемалар көп проблема болбой, бактылуу жашоо болуп баштайт да. Анан бардык көрүүчүлөрдү, ар бир инсандын спортко тартылуусуна тилектешмин. Ошондой эле азыр Нарын жеркесинде жаратман инсандар көп. Анан сиздерге да ийгилик каалап кетмекчимин. Ошол эс алуу күнү болсо дагы бир карманды тандап алып издеп келип, ошону тартып атканыңыздарга сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Дагы да көптөгөн жаратман адамдарды чыгарып, бири-бирине мотивация берип жүрүңүздөр.